Рахмат, урматтуу төрайым. Мен могу нерсени айткым келип атат да. Бизде башчылар миң, кожоюндар миң, кыйындар миң, кожолор миң. Буга чейин да болгон, мындан кийин да боло берет. Бирок бир нерсени туура түшүнөлүчү, мамлекет деген бирөө эле. Мамлекет деген бирөө эле. Бул бүгүн бизге, анан эртең биздин келечегибизге керек нерсе. Ошон үчүн биз мамлекеттин өзөгү конституция, баш мыйзам болуп аткандан кийин, урматтуу Адакан Кимсанбаевич, келгиле мындай кылбайлыбы? Азыр Акылбек Жапаровду кетирип коюу менен маселе чечилбейт да, туурабы? Баш мыйзамыбызга өзгөртүү киргизүү боюнча сунушту жалпы жогорку кеңешке таштабайлыбы? Кайрадан редакциялап иштеп чыкпайлыбы? Биздин эртеңки келечегибиз үчүн, эгемендүү мамлекетибиз үчүн, баса турган жолубуз үчүн, кыла турган жумушубуз үчүн, келечекке биздин кечээки Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тынстанов өңдүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер өткөрүп берген эгемендүү мамлекетибизди кайрадан эгемендүү бойдон, бүтүн бойдон өткөрүп берүүгө ант бербедик беле кече. Анда биз ант бергенибиз анык болсо, ошол антты депутаттар дагы, ошол антты өкмөт дагы, ошол антты президент дагы берген. Биз ошол антыбыздан тайбай турган болсок, анда баарыбыз ийри отуруп, түз кеңешип, журт келгендей жыйын жумулган колдой уюм болуп, баш мыйзамыбыздагы башкы маселелерибизге кайтып келбейлиби? Сунушту ушуга таштабайлыбы? Кандай дейсиздер? Акылбек Үсөнбекович мүмкүн аракет кылып атат. Экономиканы мүмкүн көтөрүүгө чоң аракетин кылып аткандыр. Баш мыйзамыбыз туура келбесе, жал куйругу кыркылып калып атат да. Мынакей көрүп атабыз. Кээ бир жерде баш мыйзам, соттун чечимдери чыккан жерлерге кайрадан түшүнүктөр менен башкача нерселер кетип атат. Эртең алардын документтери кандай болот деген чоң соолдор жаралат. Ошон үчүн биз адашпайлы десек, намыстанбай эле, уялбай эле, ушул кемчилик экен, ушуну оңдоп коелу деп, баш мыйзамыбызга өзгөртүү киргизүү сунушун жогорку кеңештен сунуш кылып көтөрсөк жакшы болот эле. Азыр Акылбек Үсөнбековичти, Жапаровду кетирүү менен маселе чечилбейт. Чечилбейт. Менин сунушум ушул, баш мыйзамыбызды карап чыгалы. Рахмат. Эгерде мен ушул демилгени көтөрбөсөм, ушул ой пайда болбойт эле да. Эгер биз конституцияны өзгөртүү жөнүндө сунуш киргизсек, бүтүн Кыргызстан киргизсек, комитет четке кагат эле да. Биз ата журт болбосок, же башка болбосок, биз түшүнөбүз да, биз реалистпиз да. Мына азыр ушундай талкуулардан кийин ушул сунуш киргизди. Ата журт киргизсе, же башка бир депутаттык топ киргизсе, ал колдоого ээ болот комитет тарабынан. Бирок бүтүн Кыргызстан киргизсе ээ болбойт да, айланайындар. Келгиле анда баарыбыз ушул сөзүбүздө туралы дагы конституцияны кайрадан иштеп чыгуу жөнүндө демилгени көтөрүп, бардык топтор, фракциялар бир добуштан кол коюп киргизели күн тартибине. Карайлы. Анан жанакындай конституциялык кеңешме түзгөндө дагы сен мага жагасың, мен сени жакшы көрөм деген принципте эмес, Кыргызстанда конституциялык түзүлүштү, мамлекеттик түзүлүштү мыкты билген азаматтардын баарын санап келсең бир кол жетпей калат. Мына ошол нукура адистерден куралган топ түзүлүшү керек дагы, бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес, улуттун, өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп отуруп иштешет, анда максатка ылайык болот эле. Мен Мирлан мырза сиздин сунушуңузду колдойм. Эгерде ушундай демилге менен урматтуу фракциялар чыкса, урматтуу, кадыр барктуу фракциялар, мен кол коюп берем.